Саясат бул тагдыр. Парламентибиз чимкирик аталып, президенттерибиз биринин артынан бири куулуп, бардык нерсеге кол шилтеп басып кеткенди токтотушубуз керек. Эч кимге эч ким ишенбей, президентибиз Садыр Нуркожоевичти монтип эмес, момундайдан сайлап баратат деп айткансыз да? бийлик элдин колуна өттү. Ташбака басабы дегенде жок, баспайт деп эч ким талаша албайт. Эки башка планетада жашаганды токтотушубуз керек. Менимче азыр асманды кое туруп Баткендеги талкаланган үйдү куруш керек го, биринчи кыш келип калды. Азык-түлүктөрдүн кымбатташы, бензин жакын арада дизель 10 сомго чейин кымбаттайт деп атат. Биз 400 миллиарддык чоң ишканаларды эмес, жөнөкөй эле экскаватор менен чукуп, КАМАЗга жүктөп, анан Бишкекке ташып келип отурган кара кечени иштете албай атпайлыбы? Дагы кайсы алдыга жылуу жөнүндө сүйлөшөлү. Жок, ошол эми сиз айтып аткан менен Бирок ал Атамбаевдин маалында да, Акаевдин маалында да, Бакиевдин маалында да, Жээнбековдун маалында дагы ушул ыргакта эле жүргөн, дүйнө кезип тентип жүргөн 1 миллиондон ашык мигрант кыргызстандыктар. Мындайча айтканда президент шайлоо таза өтөт деген өзүнүн сөзүн өзү ошол жерде төгүндөп койду. Эл арасында Мадумаров жер сатып берген экен, чыккынчы экен деген сөздөр кетип калды. Аны кайра мындай нөлдөн түзүп чыгыш бул кыйынга турду деп атат да. Экономика илимдеринин докторлору ушул суроонун жообун таба элек азырга чейин. Жагабы, жакпайбы, убакыт дайым бийликке каршы иштейт. Бул өлкөнү оңдоп кетиш бат эле. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул биздин мамлекеттин экономикасы үчүн бул принципиалдуу суроо боюнча туруш керек. Кудай жалгасын. Сөзсүз ошондой болуп кетсин. Буга биздин саясий эркибиз жетпей атабы? Саламатсыздар, урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биз политик берүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты, саясатчы, ошондой эле бир жаштардын алдында турган демилгечи десек жаңылышпайбыз. Бактыбек Калмаматов мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бактыбек мырза, биз сизди мындай өзүбүздүн куттуу студиябызга чакыралы деп пландаганбыз негизи. Анан кийин азыр биз турган жер мына ушул куту качып турган жер болуп турат. Чын-чынында келгенде биз эгемендиктин 30 жылдык тарыхында биздин баягы көзүбүздү боеп, Кыргызстан бир бийиктиктерди багындырып, бир өнүгүү жолунда жашап атат деген сөздөр байма-бай айтылган менен реалдуу жашоо мына ушундай ушул картинадай болуп турат да. Эми сиз шайлоонун алдында дайыма бир көз ачыктык кылып, 1 жыл мурда айтып койчуңуз эле, быйылкы шайлоого бир Ванга сыяктуу бир айтып кандай болот? Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Сөздү адегенде мен ушул азыр силер өзгөчө басым жасап, ушул имараттын акыбалы жөнүндө айтып калдыңар. Мен ошолдон баштоону туура көрүп турам. Жашоо бул эстафета да. Кадимки эле жаңкы спорттогу эстафетадай биринен бирине өтмөдү жашоо да. Бир заманда 3 муун жашайт экен. Улуумун, ортомун, кичүүмүн. Эгерде биздин жашоону салыштырып айта турган болсок, улуумун бул бир эле кыргыз мамлекетинин эмес, бүтүндөй дүйнөлүк экинчи дүйнөлүк согушту жеңген. Бир эле Кыргызстанды эмес, бүтүндөй Советтер Союзунун жеңишин камсыздаган. Аны менен эле тим болбостон кайра фронттон келип, ушул дүңгүрөгөн Советтер Союзун бутуна тургузган. Мындайча айтканда индустриализация жүргүзгөн, муун болгон да. Мына ошол союздун ичиндеги 15 мамлекеттин бири катары биздин чоң ата чоң энелерибиз ушул
биздин мамлекетти дагы түптөгөнгө зор салым кошту да. Өз учурунда Кыргызстанда 500дөн ашык өндүрүштүн түрү болгон. Мындай жалпак тил менен айтканда завод, фабрика, ишканаларыбыз болгон да. Мына ошол чоң аталарыбыз улуумун түптөп кеткен Бардар жашоону орто муундун өкүлдөрү тыйпылын чыгарып, таш талканын чыгарып, талкалап салды да. Бул биздин ата-энелерибиз. Чоң ата, чоң энелерибиз куруп кеткен, бизге мурас кылган жакшылыктардын көбүн бизге эстафетадай кылып өткөрүп бере алган жок да. Мен биздин ата-энелерибиз түздөн-түз талкалоого катышкан деп күнөөлөй албайм. Бирок ошол учурдагы заман курулуп, ошол учурдагы талкалап жаткан адамдарга каршылык көрсөтпөй койгондугу үчүн алар кайсы бир деңгээлде жалпы жоопкерчилик тартат деп эсептейм. Мына ошентип чоң аталарыбыз куруп кеткен, улуумун куруп кеткен Бардар жашоону биздин ата-энелерибиз орто муун талкалап, мына акыркы муун деген бизге жаштарга, мына сиз айтып жаткандай ушундай талкаланган жыпчылаңач мамлекетти колубузга өткөрүп берди. Мына акыркы 30 жыл аралыгында биз буйдалактап, оордубуздан жыла албай, ишти кайсы башынан башташыбызга арсар болуп, бүгүн өнүгө албай турган себебибиз дагы ошондон. Мындайча айтканда, фундамент талкаланып калды. Ошондуктан бул жашоо токтобогондой эле эстафета дагы, жашоонун эстафетасы дагы токтобойт. Биз бүгүн кичүү муун болгонубуз менен жылдар өтүп орто муун болобуз. Дагы жылдар өтүп улуу муун болобуз. Ошондо бизден кийинки келген муундар бүгүнкү бизди, жаштарды, чоң аталарыбыз бизге мамлекет куруп берген деп сыймыктангандай даражага жетишибиз керек. Биз орто муундай болуп, бузуку талкалоочу муун болуп калбашыбыз керек. Ошондуктан ар бирибиздин тагдырыбыз ар башка болгону менен өлкөнүн тагдыры бир экенин унутпасак экен дейм. Чынында эле азыр мен айтып жаткан нерселер бул ушул саясат менен түздөн-түз тиешеси бар. Саясат бул эмне? Саясат бул эреже. Саясатчылар мамлекеттин саясатын туура аныкташ керек. Кайда барабыз, кайда барганын жатабыз, кантип барганын жатабыз деген туура суроолордун жоопторун табышыбыз керек. Тилекке каршы жылдан жылга кыргыз саясатынын, анын ичинде саясатчылардын деңгээли аябай түшүп баратат. Анткени көчө саясаты толук түрдө кыргыз элитасындагы, интеллигенциясындагы толук түрдө сүрүп чыкты. Ошондуктан парламентибиз чимкирик аталып, президенттерибиз биринин артынан бири куулуп, туруктуу, конкреттүү бир өнүгүү планынын аркасынан түшө албай атабыз. Бирок бул күндөр дагы токтош керек. Антпесек, өлкөнүн тагдыры мындан дагы бүдөмүк жерге бара берет. Анын токтотуунун эң жөнөкөй, жеңил бир гана жолу бар. Адамдар өзүн эмес өлкөнү, өзүнө караганда өлкөнү көбүрөөк ойлонуш керек. Адамдар тандоону туура жасаганды, өзүнүн тандоосуна терең маани бергенди үйрөнүш керек. Биз кайдыгерликти токтотушубуз керек. Биз бардык нерсеге кол шилтеп басып кеткенди токтотушубуз керек. Эч жака көчүп кете албаганыңдан кийин, сенин Кыргызстандан башка өлкөң жок болгондон кийин,
Жаңы кыргызда айтат го, туулган жерден топурак алтын деп. Бул мамлекет биз үчүн гана баалуу, биз үчүн гана маанилүү, биздин гана мамлекет. Буну бирөө келип, биз үчүн эч качан куруп бербейт. Бөтөн ар дайым сенден бул өлкөнү кантип тартып алууну, бул өлкөгө болгон өзүнүн таасирин кантип чоңойтууну жана сени сырттан туруп башкарып алууну гана көздөйт. Ошондуктан шайлоолор менен биздин мамлекеттин кечирип жаткан турмушу түздөн түз байланыштуу. Биз өзүбүз кантип жашаш керек экенибизди жан дүйнөбүздө аныктамайынча, биз ошол жашоону куруп бере турган саясатчыларды тандай албайбыз. Бүгүн үмүттөр үзүлүп, эч кимге эч ким ишенбей, бир баш аламан жашоону жашап жаткан учурубуз. Бактыбек мырза, эми мындай нерсе бар да, былтыр мына ушул когалаң дейбизби же төңкөрүш дейбизби, жөн эле бир инкылап дейбизби, ушул баш аламандыктан кийин бийлик алмашып, баш мыйзам да өзгөрдү, шайлоо процедуралары да өзгөрдү, депутаттардын да саны кыскарды. Сиз айткансыз буга чейин 6-чакырылыштын депутаттарынан дагы мындай орусча айтканда слабый болот, бул 7-чакырылыштын депутаттары деп. Бирок баягы процедуралар өзгөрдү. Эми кандай болушу мүмкүн? Бүгүн саясатчылардын колунан бир биздин учурубузда жашап жаткан жакшы кырдагалга токтолоюн. Бүгүн биздин оюбуз менен эсептешпей, элдин каалоо тилектери менен эсептешпей, чечим кабыл алган саясат токтоду. Мен буну шайлоого байланыштуу айтып жатам. Буга чейин партиялар орундарын каалагандай акчага сатып, кимди кааласа ошону тизмеге алып, ууру кескинин баарын топтоп шайлоого барчу. Бул мамлекет үчүн өтө опурталдуу болуп калган эле. Тилекке каршы жаңы бийлик келгенден кийин, могу октябрь инкылабынан кийин деп коелу, мыйзамдар түп тамырынан өзгөрүп, бүгүн саясатчылардын колунан бийлик элдин колуна өттү. Кантип? Парламенттик шайлоо преференциалдык шайлоо болуп дайындалды. Бул эмне деген шайлоо? Мурда каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бир партияга добуш берип, анын ичинде сен каалабаган адамдар дагы өтүп кетип жүргөн болсо, бүгүн бир мандаттуу округдагы шайлоолордо эле биздин шайлоочулар партияга анын ичинде өлкөнүн эртеңине кам көрө алат деген конкреттүү адамга добуш берет. Мындайча айтканда, бул жактан биз эл дагы текшериле турган учур келди. Буга чейин элдер биз шайласак деле, шайлабасак деле партиянын лидерлери чечип коет экен да деп өзүнүн жоопкерчилигин саясатчыларга жүктөй салчу. Анан ошол саясатчылардын кыймыл аракеттеринен иренжип, парламентибизди чимкирик аташып, депутаттарды башынан ылдый жугунду коюп, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым чоңоюп кеткен эле. Бүгүн мыйзам ушундай сонун бир мүмкүнчүлүк түзүп атат. Кыргызстандын эртеңки тагдырын элеп отуруп, өзүң ишенген гана адамдын колуна өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүк жаралып атат. Мисалы үчүн, Азаттык партиясын тандагысы келип атат. Бирок ошол азаттыктын ичинде кимдир бирөө жакпайт дейли. А мурда каалайсыңбы, каалабайсыңбы партияга эле добуш берчүсүң да. Ал эми азыр болсо, сен өзүңдүн тагдырыңды ишене алган адамга гана добуш бересиң. Шайлоо бюллетенинде партиялардын тизмелери турат. Өзүң жаккан, мисалы үчүн Азаттыкты
тандадың. Анын ичинде, анын астында 54 талапкердин саны турат. 1-ден 54-кө чейинки сан турат. Сен ошол 1-ден 54-кө чейинки талапкердин ичинен кайсы саясатчыга өлкөнүн эртеңин берсе болот? Кайсы саясатчы мамлекетке кыянаттык кылбайт экенине ишенсең, дал ошол адамга добуш берип койсоң болот. Сен добуш берген талапкердин добушу менен башка талапкерлер өтө албайт. Мындайча айтканда, бул чыныгы элдик элек деп айтса болот азыркы мыйзамда. Мындан ары, эгерде парламенттин деңгээли, даремети дагы төмөн боло бере турган болсо, анда маселе саясатчыларда эмес экенин түшүнүшүбүз керек. Маселе сайлоочулардын жоопкерчилигинде деп билишибиз керек. Анткени мурда дүңүнөн шайлоо өтүп жүргөн болсо, азыр конкреттүү адамдарга добуш бере тургандай норма кирди. Бул мүмкүнчүлүктө мен муну тарыхый мүмкүнчүлүк деп айтам. Анткени 7-чи чакырылыш, Кыргызда 7-нин бири Кыдыр деп коет. Өлкөнүн мындан аркы тагдырын таптакыр башка жака буруп, жаркын келечекке буруп кете турган мүмкүнчүлүк жаралып турат. Ушул мүмкүнчүлүктү эл колдон чыгарбаш керек. Бирок ошол эле кезде жаңы баш мыйзамда депутаттардын кайсыл бир укуктары чектелген, булар парламентке келсе бир кнопка басып эле добуш берүүгө ылайыкталган парламент болуп калышы мүмкүн деп дагы саясатчылар айтып турушпайбы? Негизинен калпыз түшүнүктөр болот. Адамдар мындай саясатты ичинен аңдап биле бербейт да. Мен мындай кененирээк токтолуп айтып берейин муну. Парламенттин кандай парламент болушу? Бул эл добуш берип шайлап алып келген конкреттүү депутаттардан көз каранды. Эгерде сиз айтып жаткан логика менен ала турган болсок, учурдагы иштеп жаткан мына 120 депутаттын мыйзамдагы укуктары укмуштуудай кенен. Бирок 120 депутаттын бирөөсүнүн оозунан үн чыкпай, дымып эле отурбайбы ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албай эле? Дээринде болбосо, жайлоого агытып койсоң деле, эркин. Ал ошол ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт. Экинчиси, жогорку кеңештин конкреттүү 3 функционалдык милдети бар. Эл тарабынан жүктөлгөн. Биринчиси бул мыйзам чыгаруу. Экинчиси ошол чыккан мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. Үчүнчүсү ошол биз элдер шайлап атпайбы? Ошол шайлоочулардын өкүлчүлүк милдети. Өкүлчүлүк милдетти аткарат. Мындайча айтканда элдин үнүн айтып туруш керек. Кыргызстанда жогорку кеңештин статусун мыйзам менен канча чектеп койгон күндө дагы жогоруда мен айткан 3 функционалдык милдетин чектей албайсың. Демек, жогорку кеңештин кыймыл аракетин чектөө мүмкүн эмес дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн, кандай гана мамлекетте иш чара болбосун, биздин отурганыбыздан турганыбызга чейин мыйзам жөндөйт. Биз мыйзам чегинде жашайбыз да. Ал эми Кыргызстанда мыйзам чыгаруучу орган бул жападан жалгыз жогорку кеңеш. Демек, мамлекетти мыйзам менен өнүктүрөт. Экинчи милдети адилетсиздик болуп атса, ошол чыккан элдин пайдасына жазылган мыйзамдар иштебей атса, депутат ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө функциясы менен мамлекеттин ар бир кылып эткен иш аракетине түздөн түз кийлигише алат. Бул экинчи чоң мүмкүнчүлүгү. Үчүнчүсү, адамдар арыз муңун Ак үйдүн алдына келип ыйлап айтпаш керек. Көрүнгөн акимияттын алдында плакат көтөрүп митингде турбаш керек. Ошол адамдардын арыз муңу айтылсын деп, ошол адамдардын үнү бийликке жетсин деп,
жогорку кеңешке өкүлчүлүк милдет жүктөлүп, аларга трибуна берилген. Мына ошол дал элдин үнү жогорку кеңештен айтылбай калганда, аргасыздан эл Ак үйдүн алдына агылып келгенге мажбур болуп жатпайбы? Мен эмнени айтайын деп атам? Жогорку кеңеши жок. Дүйнөдө бир да жок андай өлкө. Президенти жок, биз жашай беребиз. Президент бул жөн эле номиналдуу должность. Президент барбы, жокпу билбей деле калсак болот. Бирок жогорку кеңеши жок, мамлекет болбойт. Ошондон улам жогорку кеңештин укук милдеттери канчалык чектелген күндө дагы жогорку кеңеш бул кыргыз саясатын аныктаган авангард институт катары кала берет. Жогорку кеңеш эч нерсени чечпей калды деген бул эски жаңы конституциядан көз каранды эмес. Бул элдер шайлап келип аткан конкреттүү адамдардан көз каранды болуп атат. Эрки күчтүү, кайраттуу, кабыргасы катып калган, ойку кайкы кача баспаган, көз карашы туруктуу, жаңы көз караш сунуштай алган балдар жогорку кеңешке келе турган болсо, буюрса 7-чи чакырылышта президентти дагы, өкмөттү дагы, анын курамын дагы, күч структураларын дагы отура турган жерден отургузуп, тура турган жерден тургузуп кое турган азыр да мүмкүнчүлүгү бар. Түшүнүктүү. Сиз бир жыл мурда президентибиз Садыр Нуркожоевичти монтип эмес, момундайдан сайылып баратат деп айткансыз да. Бирок ал деген ошол бир жылдык отчетун берди. Мен жеке жаран катары анын ошол эле чек ара коопсуздугуна, техникалардын алынып атканы, бюджеттин көтөрүлүшү, анча-мынча ушул социалдык объектилердин курулушу, жолдордун курулушун көрүп алып, мен жеке жаран катары анын мындай туура жолду алып баратканына, мындай ошол пресс-конференцияны көрүп ынандым да. Сиздин пикириңиз кандай? Эми мындай. Ташбака басабы дегенде жок, баспайт деп эч ким талаша албайт. Ташбака да басат. Бирок ташбака кантип басат экенин баарыңар эле билесиңер да. Иш ылдамдык менен жылыш керек. Биз туш тараптан кошуналар кысып, тышкы саясатыбыз күндөн күнгө оорлоп, ааламдашуу процессинде артта калып бараткан мамлекеттердин катарына киребиз. Бүгүн өлкөдө ички саясаттан дагы тышкы саясат күндөн күнгө курчуп бараткан кырдаал. Биз бүгүн дүйнөлүк саясатка эмес, үйдөгү саясатка акыбалыбыз келбей турган учур. Ооба, сиз айтып аткандай эле бюджетте кайсы бир деңгээлде акчалар кошулуп, кайсы бир деңгээлде мамлекетте иштер жүрбөй калган жок, жүрүп атат. Бирок ал Атамбаевдин маалында да, Акаевдин маалында да, Бакиевдин маалында да, Жээнбековдун маалында дагы ушул ыргакта эле жүргөн. Анда алар эмне кууп жиберди эл? Анда ошолор эле иштей бербейби эле анда? Биз ушундай ташбакадай жайбаракат жылганды кааласак. Бүгүн дүйнөлүк чакырыктар таптакыр өзгөрүлгөн. Бүгүн бизден тездикти, ыкчамдыкты, акылдуулукту, амал-көйлүктү талап кылып турат дүйнө. Анан ага болбой эле биз өз алдыбызча акырын басып кете беребиз деген менимче бул туура эмес. Айтайын деп атканым, биз мамлекет менен элдин ортосундагы мамилени жакындаштырышыбыз керек. Эки башка планетада жашаганды токтотушубуз керек. Мен өкмөттүн айтып отурган отчетторун угуп отуруп Марста жашайбы деп кээде ойлоном да. Кагаздын бетинде Акаевдин заманында жакшы болгон. Кагаздын бетинде Жээнбековдун заманында жакшы болгон. Кагаздын бетинде бүгүн
Жапаровдун дагы заманы жакшы. Алыс барбайлы. Алыс барбайлы. Региондорго деле чыкпай эле коелу. Мына ушул Кыргызстандын борбору деген, жүрөгү деген, визиткасы деген Бишкек шаарынын эле жан жака белен карап көрбөйлүбү? Бишкекте 44 жыл массив бар. Конуш бар. Алайдагы айылдан акыбалы начар. Ат башыдагы көчөлөрдөн кээ бир жыл массивтердин көчөлөрү начар. Анан дагы кайсы өнүгүү жөнүндө, дагы кайсы алдыга жылуу жөнүндө сүйлөшөлү. Жок, ошол эми сиз айтып атканы менен мисалы мындай деле аргумент келтирсе болот да. Садыр Жапаров бийликке келгенде бюджет минуста болчу, бардык нерсе эч нерсе жок болчу. Аны кайра мындай нөлдөн түзүп чыгыш бул кыйынга турду деп атат да. Эми мындай да. Пандемиянын кесепети бар эле. Пандемиянын кесепети бүгүн дагы бар. Мен жок иштебей койду дегенден алысмын. Иштебей койду дегенден алысмын да. Бийлик асман деген шаар курабыз деп атат. Ооба. Менимче азыр асманды кое туруп Баткендеги талкаланган үйдү куруш керек го, биринчи кыш келип калды. Баягы 60 үйдү. Жаңы келген кабинеттер, министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров биз мына бюджетти 400 миллиард сомго көтөрүп беребиз деп атат. Эмнен несенен көтөрүш мүмкүн? Азыр сизе кооз эле эмес. Эмгек сиңген экономика илимдеринин докторлору ушул суроонун жообун таба элек азырга чейин. Кантип көтөрөт деген. Ушул жалгандын арты жакшы менен бүтпөй калат. Салыкты көтөрүш үчүн ири өндүрүш керек. Жаңы экономикалык модель керек. Мен бир дагы массалык маалымат каражаттарынан, бир дагы өкмөттүн мүчөсүнөн жаңы экономикалык модель ойлоп таптык, муну менен таанышып алгыла деген программа көргөн жокмун. Биз bundan 6 ай мурда талкаланып калган Баткендеги 50 үйдү кура албай жатып, анан кайсы 400 миллиард сом жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Мындай бардык нерселер акыл ченемдүү болуш керек да. Кудай жалгасын. Сөзсүз ошондой болуп кетсин. Бирок эртең bunun акыры үчүн бирөө жооп берип калат да. Мен азыр бир гана жолун көрүп турам. Биз мамлекеттердин мүлктөрүн сатышыбыз мүмкүн. Мегакомго окшогон чоң ишканаларды сатышыбыз мүмкүн. Же болбосо салык кодексин өзгөртүп, салыктын түрлөрүн өзгөртүшүбүз мүмкүн да. Биз элди тоногонду токтотушубуз керек. Biz bul eldin жашоосуна жыргалчылык алып келебиз деп келгенбиз да. Тонойбуз деп келген эмеспиз да. Анан жеке ишкерлер менен элдин ортосуна ажырым киргизип, байларга башка салык, кедейлерге башка салык деп, элди байгедейге бөлүп, бирине бирин тукурган бул жакшы саясат эмес. Өнүгүүнүн толгон токой түркүн жолдору бар. Бирок элге кайсыл жагынан баштайт экенибизди ачык айтып коюшубуз керек да. Туугандар, 400 миллиард бюджетти коюп, 400 миллиард бюджетти коюп, муну 300-400 километр аралыкта турган Каракечедеги көмүрдү Бишкекке ташып келип берип койгулачы биринчи. Элди шорлотпой. Biz 400 milyardlık çoğun işxanalarda emez.
жөнөкөй эле экскаватор менен чукуп КамАЗга жүктөп анан Бишкекке ташып келип кое турган кара кечени иштете албай атпайлыбы? Көмүр тууралуу айтып калдыңыз да. Бүгүнкү күндөгү баа саясаты, ошол эле азык түлүктөрдүн кымбатташы, бензин жакын арада дизель 10 сомго чейин кымбаттайт деп атат, бензин кымбаттайт деп атат. Бул баягы биз импорт кылчу өлкөлөрдүн бизге мындай кысым көргөзүп аткандыгы эмеспи, же биздин өкмөт министрлер кабинети ушул баа саясатын жөндөй албай атабы? Экономикалык күрөштө кайсыл мамлекет кайсы ыкманы колдонуп кантип жеңип алат, ал алардын эрки. Ага биз кирише албайбыз. Мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн 3 негизги көрсөткүчү болот. Ошолордун эң негизги көрсөткүчүнүн бири бул экономикага болгон көз карандысыздык. Экинчиси отун энергетикага болгон көз карандысыздык. Үчүнчүсү саясий көз карандысыздык. Өкүнүчтүүсү бүгүн биздин мамлекетте эгемендүүлүктүн жогоруда мен айткан 3 көрсөткүчү тең жок. Мындайча айтканда биздин мамлекет кагаздын бетинде гана эгемендүү мамлекет деп жашап жатат. Мен эмнеге буга токтолуп калдым да? Мамлекет 95%дан ашык импорт менен жашайт. Ички өндүрүш, ата мекендик өндүрүш толук талкаланып бүткөн. Улуттук идеологиянын жоктугу, конкреттүү экономикалык улуттук моделдин жоктугу бизди ушул туңгуюкка алып келип кептеди. Эгерде өзүңдүн мамлекетиңден эч нерсе өнбөгөн болсо, сен бирөөнүн каалаган койгон баасында алып жегенге мажбурсуң. Бирок ошол биз ташып келип жеп аткан тамак аштарды Кыргызстанда өндүрсө толук мүмкүнчүлүк бар да. Тилекке каршы мамлекет, анын ичинде өкмөт ата мекендик өндүрүштү таптакыр колдоого албай келе жатат. Мына ошондон улам биз импортко болгон көз карандылыкка барып, чет мамлекеттеги баа саясатынын курмандыгы болуп атабыз. Биз ата мекендик өндүрүштү кубаттап, экспорт менен импорттун айырмачылыгын азайтпасак, бул экономика жакын арада жок болот. Негизи импорт менен экспорттун айырмасы аябай ажырым чоңоюп кеткенде, импорт көбөйүп кетип, экспорт азайып кеткенде, бардык эле мамлекеттин экономикасы талкаланат. Эми бизде элдерде суроо пайда болушу мүмкүн да. Эмнеге анда биздики талкаланбайт? Биз 90-95% сырттан тамакты ташып келип жесек бар жокту. Биз өзүбүздөн эч нерсе өндүрбөсөк, эмнеге биздин экономика талкаланбай атат деп адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн да. Биздин экономиканы кармап турган жападан жалгыз бир инвестор бар. Бул кара жанын карчуруп, жанын тишине тиштеп алып, дүйнө кезип тентип жүргөн 1 миллиондон ашык мигрант кыргызстандыктар. Алар бизге жылына 2 миллиарддан ашык доллар жиберип, түз мааниде айтканда бизди багып атат. Мамлекет менен элдин ортосундагы мамиле аласа бересе, справка алганда эле болбосо, же шайлоодо эле болбосо, башка жерде таптакыр үзүлүп калган. Бүгүн региондорду, мамлекетти, анын экономикасын толук түрдө мигранттар кармап турат. Толук түрдө. Эгерде мигранттар бир эле учурда бардыгы мамлекетке акча которуудан баш тартса, бул мамлекет, анын ичинде экономикасы тып-тыйпылы чыгып жатып калат.
Түшүнүктүү. Эми ушул биздин коопсуздук боюнча президентибиз айтты да, ушул Баткендеги чек ара боюнча 2009-жылдагы кол коюлган протоколдун негизинен ушул Адахан Мадумаров кол койгон экен, ошондон бери ырзы болот, чече албай атабыз депчи. Чынында эле ошону аргумент катары келтирсек болобу же буга биздин саясий эркибиз жетпей атабы? Чегара маселесин зым менен же болбосо дуал менен чечкенден дагы оңой жолу бар. Башка толгондокой жолу бар да. Мамлекеттин ички тышкы мүмкүнчүлүктөрү бар дегендей. Эгерде мамлекеттин экономикасы бакубат болсо, мамлекет дүңгүрөп, гүлдөп, өнүгүп турган болсо, 4 эшигиңди тең ачып кой. Саңа эч ким кол сала албайт. Сен менен эч ким тиреше албайт. Анткени сенин кубаттуу өлкө экениңди, сенин күчтүү өлкө экениңди ал эшигиңдин ачыгынан ачык экенинен эле көрүп билип турат. Биздин ушул делимитация, демаркация маселесине келсек. Бул маселени чечүүдө көкпеттик, шашмалык, популисттик кадамдар жарабайт. Бул эки мамлекеттин ортосундагы чек ара, бул бир нече улуттар жөнүндөгү маселе. Бул жон тийишип жашап турган эки элдин мамилеси жөнүндөгү маселе. Бектер кетет, эл калат дейт. Бийлик алмашат. Бирок ошол эл эртең дагы ошол жерде чогуу жашагандай болуш керек да. Чек ара маселесин чечүүдө Кыргызстандын тышкы саясаттагы статусу чоң роль ойноп жатканын биз жашырбай элге ачык айтышыбыз керек. Конкреттүү бир мамлекеттер биздин ички саясатты басымдууга аракет жасап жатканын дагы ачык айтышыбыз керек. Ошондон улам чек арада чыр чыгарылып, жасалма жолдор менен бүгүнкү күнгө чейин аягы жабылбай отурат. Тажик эли дагы, кыргыз эли дагы бири-бирине ташата турган эл эмес. Бирок ошолорду тукуруп, ошол жактан өзүнө упай издегендер дагы жок эмес. Ошондуктан мен жаңы сөзүмдүн башында айтпадымбы, туш тараптан бизди кысып келаткан учурда жашап жатабыз деп. Биз сергек ойлонушубуз керек азыр. Ал эми Садыр Жапаров президентибиз айтып аткан протоколго токтоло турган болсок, ал өз сөзүндө ал эч кандай юридикалык мааниге ээ эмес экенин бир нече жолу кайталады. Демек ал чындап эле юридикалык мааниге ээ эмес. Бирок ошол юридикалык мааниге ээ эмес кагазды бетке тутуп, бүгүн ошонун айынан чек ара чечилбей атат деген, бул дагы бир аз туура эмес. Мен ошол күнү президенттин жыйынын көрүп отуруп, бир мындай кызыкча ойго келдим. Президенттин тынымсыз колдорунун кыймылдаганын карап, кайра бет арчысынын кармап атканын карап, бир нерседен аябай катуу тынчсызданып тургандай сезилди мага. Эмнеден болушу мүмкүн? Мамлекеттин
ичкиби же тышкы саясаты оорураак деңгээлде окшобойт дегендей кабыл алдым. Бул мен бир байкаганым. Экинчи байкаганым, ошол пресс-конференцияны уюштургандар, даярдагандар, балким президентибиз өзү каалап жасадыбы, чоң ошол жерде жасалбай турган бир чоң катачылык жасап койду. Мисалы? Мен муну айтпай деле койсом болот. Бирок өз учурунда бардык нерсе айтылганы дурус да. Президент кайсыл жерге барбасын, мектептин ачылышына барабы, бирөөнүн чогулушуна барабы, той маарекеге барабы, бир эле нерсени элдин кулагына куюп атат. Мен адилеттүүлүктү силерге камсыздап берем деп. Бирок кече ошол маалымат жыйынында мына алдыдагы жогорку кеңештин шайлоосуна катышып жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахам Кимсанбаевичке ошол протоколдун айынан чечилбей атат деп каршы агитация жасап койду. Өзү. Мындайча айтканда президент шайлоо таза өтөт деген өзүнүн сөзүн өзү ошол жерде төгүндөп койду. Президент бул журт атасы, эл башы. Бул конституциянын гаранты. Ал баарыбызга биз жагабызбы, жакпайбызбы, көз караштарыбыз туура келеби, келбейби, оппозициябызбы, позициябызбы, андан көз карандысыз. Ал баарыбызга адилет болууга милдеттүү. Бирок ошол адилеттүүлүктү камсыздай турган президент өзү конкреттүү бир саясатчынын беделине сокку уруп турганы бул эмнеден кабар берет? Буну президенттин кол астындагылар Мадымаровго каршы иштешибиз керек экен деп түшүнүп калды кээ бирлери. Эл арасында Мадымаров жер сатып берген экен, чыккынчы экен деген сөздөр кетип калды. Мен Мадымаровдун партиясын жогорку кеңештен көргүм келбейт, оң кулак сол кулагыңар менен угуп алгыла дегендей намек болуп калды. Мен ал протокол туурабы, туура эмеспи? Садыр Жапаров менен Адахам Мадымаровдун ортосундагы аласа береси кайсы деңгээлде, ал мен үчүн кыпындай мааниге эмес. Бирок адилеттүүлүк ал эч качан сынынан кетпейт. Ал сөзсүз түрдө айтылыш керек. Быйылкы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынан аттанып атасыз. Жаш саясатчысыз. Мен мынтип айткым келет да. Бардыгы эле саясатка аралашып атат. Бизде саясатчыларыбыз жетиштүү, мисалы ташырылсаң саясатчынын үстүнө түшөт. 1 сомго 4 штуктан. Анан эмнеге сиз ошонун арасына аралашып баратасыз дейм да. Мисалы депутат болуш үчүн деле бир мандаттуу округтан койсоң эле, партияга кирсең эле баары бир агитатор жалдаш үчүн эле миллиондогон акча керек. Неге жаныңызды кыйнап атасыз дейм да. Саясат бул конкреттүү кесип эмес. Бул мугалимдик, юристтик, бухгалтерлык же айдоочулук кесип эмес. Саясат бул тагдыр. Бул менин тандоом. Бул менин тагдырым. Менин саясаттагы баскан жолум кыска болгону менен карапайым элден чыккан бала катары курмандыгым көп. Мен баарына бүгүн кол шилтеп артка басып кете албайм. Анан калса
ооба саясатчы болуш үчүн депутат болуу же болбосо тигил же бул чоң кызматтуу аркалоо бул маанилүү эмес. Элдин уулу болом десең, аны көчөдөн туруп деле жасасаң болот. Бирок мен көчөдөн туруп жасаса боло турган иштердин баарын жасап көрдүм. Мындан ары биз алдыга жылышыбыз керек. Мисал үчүн, мен өзүмдүн көз карашымды, өзүмдүн көргөн билгенимди ошол эле YouTube'дан, ошол эле интернет желелеринен, социалдык тармактардан деле айтып элге жеткизе алам. Бирок менин колу путум тушалгандыктан мен өзүм көтөрүп жаткан маселелердин өтөсүнөн чыга албай калат экенмин. Анткени бүгүн мен каалагандай бастырып кирип мамлекеттик мекемелерди текшере албайм. Каалагандай бастырып кирип коррупция, мыйзамсыз болуп аткан жерлерди текшере албайм. Каалагандай кат жазып, каалаган күндө министрди, акимди, губернаторду чакырып сурай албайм. Анткени мен катардагы карапайым адаммын. А жогорку кеңештин жогоруда мен атап өткөн 3 милдети бар. Ошол укук милдеттерин колдонуп, мен кыргыз элиме мындан да көп пайдам тийсе экен дейм. Бүгүн мен, сиз дагы бирөө кол силтеп басып кетет. Урдун баарына, тойдун баарына деп басып кетиши мүмкүн. Бирок эртең жаш өтүп калганда баары бир артка кайрылып келип, ушул мамлекетти көтөрүүгө туура келет. Баягы бир жыл мурдакы лозунг иллюстрация маселеси болчу да. Бардык ошол бийлик алмашып аткан убакта иллюстрация маселесин аянат, ошо бийлик отурушканда. Азыркы күндө мисалы партия менен барган системада деле квота чектелүү 54, анын ичинен тиги аялдар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Ошол жерге мисалы жаштардын дагы орду чектелүү болуп калып атпайбы? Анан ошол аз сандагы жаштар кайсы бир деңгээлде мындай саясатта революция кыла алышы мүмкүнбү? Иллюстрация боюнча мына азыркы алдыда ноябрда боло турган шайлоо бул даана иллюстрацияга жол ачты. Партиялардын ичинен азыр 54 бардык партиялардын ичинен терип отуруп эл мыкты 54 баланы тандап чыгыш керек. Ошол 54 балага мамлекеттин тагдырын 5 жылга бериш керек. Жүрөгү курч, жүрөгүндө оту бар, элим деген дымагы бар балдар келип калса, бул өлкөнү оңдоп кетиш бат эле. Бирок аз болуп калсаң, коррупционерлердин жеми болуп калышың мүмкүн. Ошондуктан эл иллюстрация жасап, азыр айтып атышпайбы, партияларда тигилер бар экен, тигилер бар экен, тигилер бар экен деп, тиги коррупционер экен, тиги жаман экен деп, ошолордун баарын азыркы шайлоодо сүрүп чыкканга мүмкүнчүлүк пайда болду. Кайсыл партиянын ичинен жакшы бала көрсөңүз, жакшы бала көрүп калган болсоңуз, коркпой ошол партияны, анан ошол баланы шайлагыла. Анткени ошол бала сатпайт, ошол бала кайтпайт. Ошол бала айтканын өтөсүнөн чыгат. Ал баланын партиясынын тизмесинде ал бар экен, бул бар экен деп дейди сөздөрдү ээрчибегиле. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айтайын. Азаттыкты шайлагыла. Анын ичинен мени тандагыла. Мен басып өткөн жолумда колумдан эмне келет экенин, кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар экенин, элге болгон сүйүүм, элге болгон кызматым канчалык экенин көрсөтүп келатам.
Мындан ары дагы ушу элимдин ак кызматында болсом деп дагы шайлоого баратам. Түшүнүктүү. Эми саясат тууралуу ушул биздин азыркы кырдаал тууралуу соңку суроолордун бири болсун. Кумтөр маселеси азыр эми мамлекеттин карамагында иштеп атат дегенде мындай сырткы башкарууда турат деп атпайбызбы? Дагы эле соттошуу жолундабыз. Мунун келечеги кандай болушу мүмкүн? Экинчи маселе, сиз былтыр айткансыз, эми биз кайсы бир державаларга темир жолубузду дагы берген атабыз деп. Бирок эми бийлик алмашты, бул да өзгөрүп атат. Кытай Кыргыз ошол темир жолу алдыда курулат десек болобу? Себеп дегенде бул көп темир айтып кетет. Анан ошол кумтөр маселеси боюнча оюңуз кандай? Кумтөрдөн баштайлы. Айдактаган саясат адаштырат. Кээде эл да түшүнүп түшүнбөй, түпкүлүгүнө маани бербей, ура менен эле көп нерселерди айтып, бийлик эл айтып аткан нерсе түпкүрүнөн туура эмес болсо дагы кээде ошол чечимдерди кабыл алып коюп атат. Бунун эртеңкилиги оор болуп калат. Мен айтайын деп атам. Кичинекей нарындагы кара кече. Ал жерден алтын эмес, кадимки эле жөнөкөй көмүр чыгат. Кумтөрдөй чоң ишкана эмес. Кумтөрдүн 1%-дай деңгээли жок кичинекей ишкана. Ошол ишкананы бүгүнкү өкмөт эптей албай, улуттук коопсуздук кызматынын аскерлерин алып барып кайтарып, бүгүн күнгө чейин Кыргызстан боюнча көмүр тарката албай отурабыз. Кичинекей эле кара кечени эптей албай атат өкмөт. Мен ушул кара кечедеги түзүлгөн башаламандыкты карап отуруп, килтеген кумтөрдүн тагдыры эмне болду экен деп сарсанамын. Кичинекей, эч кандай бир чоң баага ээ эмес, кара кечени эптей албай аткан өкмөт кумтөрдү кантип атты экен деп бүгүн ойго батып отурам. Кумтөр бул Кыргызстандын экономикалык мындай тренчи да. Эң ири ишкана. Бүгүнкү күнгө чейин кумтөрдө эмне болуп атканын эч ким билбейт. Эл эмес, элдин атынан шайланып келдик деген 120 депутат кумтөр боюнча жогорку кеңештен маселе көтөрүп, алгылыкты жооп ала албай койду. Күн тартибине киргизип, кумтөрдүн тегерегиндеги маселелерди карайлы деп карай албай койду. Жаап жашыруу, маалыматты бекитүү мени андан бетер ойго салып атат азыр. Канча алтын казылды, каяка сатылып атат, кантип саталы деп атат, эртеңки тагдыр эмне болот. Бул кумтөр бир эле биз менен байланыштуу ишкана эмес да. Ал жакта деген акционерлер бар. Ал жакта деген бир нече ишкана менен байланыш бар. Ооба, бүгүн көктүккө салып бул биздики бербейбиз деп каза беребиз. Чукуй беребиз. Бирок таламайда калып калбасын. Түшүнүп атасызбы? Эч ким бүгүн кумтөрдө эмне болуп атканын билбейт. Мына жакында эле биздин алтындын сертификатын алып койду. Бул деген сөз дүйнөлүк баа менен биржада биздин алтын сатылбайт. Биздин бул жактан өндүрүлгөн алтын мындан нары текейдей арзан кетип, куну учуп калбайбы деген дагы түйшөлүү бар. Ошондуктан бийлик менен эл бир мындай эки мамлекетте эмес, бир мамлекетте жашагандай сүйлөшүшүбүз керек.
чечимдерди ура деп айдактаган саясаттын арты менен кабыл албашыбыз керек. Ооба, бүгүн элдин көзүнө кабыл алып аткан чечимдер жакпай калышы мүмкүн. Бирок ал түпкүлүгүндө туура болсо, ал чечимди кабыл алуудан коркпош керек. Убакыт дайым бийликке каршы иштейт. Жагабы, жакпайбы, убакыт дайым бийликке каршы иштейт. Бийлик дайым эле элге жаккан маселелерди кабыл ала албайт. Кээ бир учурларда популярдуу эмес, сырттан караганда элге каршыдай чечимдерди кабыл алышка туура келет. Бирок түпкүлүгүндө ал келечектүү маселе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кара кечени иштете албай аткан өкмөт кил теген кумтөрдү кант экен деп мен деле эмес баардык эле элде түйшөлүү болсо керек деп ойлойм. Эми темир жол маселеси. Темир жол маселеси бул биздин эгемендүүлүгүбүздү жана экономикабызды алда канча бекемдеп, алда канча кубаттай турган негизги суроолордун бири. Биз дүйнөгө чыккан альтернативалык жол табышыбыз керек. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Биз кол кушуруп, казак кошуналар эшигин жаап койсо, ыйлам сурап отура бергенден кетишибиз керек. Бажы биримдиги биз ойлогондой болгон жок. Экономикалык ар түрдүү блокадаларды мамлекеттер бири-бирине коюп, экономикалык күрөштө. Бул бажы биримдигинин дагы тамдыгы чыгып бүттү. Эркин атаандаштык жөнүндө сөз болбой калды. Бирок дүйнөгө чыккан жалгыз жолубуз ушул Казакстан аркылуу экен. Бүгүн мындай бир оор акыбалда турат. Ооба, мамилебиз жакшы. Кирип чыга беребиз. Бирок экономикага келгенде ар ким өзүнүн экономикасына, ар ким өзүнүн көмөчүнө гүл тартат экен. Ошондуктан токтоосуз дүйнөгө чыга тургандай, чоң объемдо чыга тургандай жол бул темир жол. Бул темир жолу тез аранын ичинде ылдамдык менен курулуш керек. Буга бир топ мамлекеттер бул темир жолдун курулушуна саясий жактан дагы, социалдык экономикалык жактан дагы, коомдук жактан дагы буттосот. Муну биз элге ачык айтып түшүндүрүп, эгер бийлик ушул жолду куруп кетүүгө көз жетип аткан болсо, элге чакырык ташташ керек. Урматтуу элим, биз ушул чоң проектти ишке ашырайлы дедик. Акырында саясаттын курмандыгы биз болуп калбайлы деп. Азыр бул темир жолду курабыз десең, ар түрдүү шылтоолор менен мамлекетте митингдер башталып кетиши мүмкүн. Ар түрдүү экономикалык санкциялар кирип кетиши мүмкүн. Ар түрдүү пут тосуулар болуп кетиши мүмкүн көмүскө. Ошондуктан эл көп нерсени аңдап биле бербейт, бирок элге дагы жеткизе айтсаң колдой турган маселе бул. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул биздин мамлекеттин экономикасы үчүн бул принципиалдуу суроо боюнча туруш керек. Бул сөзсүз курулуш керек деген бул принципиалдуу суроо боюнча калыш керек. Соңку маселе, азыркы ушул 7-чакырылыштын депутаттарын шайлап аткан биз мына эл шайлоочулар, жаштар, Кыргызстандын жарандары эмне үчүн Азаттык партиясын, анын ичинен Калмаматовго добуш беришибиз керек? Мен карапайым катардагы үй бүлөдөн чыккан баламын. Мен бир олигархтын же болбосо бир чиновниктин бөпөлөп баккан саясатчысы эмесмин. Менин айта турган сөзүм бар. Элге кылар кызматым бар. Мен аны жасашым керек. Мен элден көп деле нерсе сурабайм.
Бар болгону мага ар бир жарандын үнүн жогорку кеңештин трибунасынан, ар бир жарандын көйгөйүн өкмөттүн көзүнө сая көрсөтүп айтып турганга шарт түзүп берсе экен дейм. Мен депутат болбой деле, көчөдө жүрүп деле, эл эмнени айтып атса, эл эмнени талап кылып атса айтып жүрөм. Колуман келишинче. Бирок азыркы статусум мага эркин кыймылдаганга шарт түзбөй атат. Мен мамлекеттен бир бүдүр таш албаган баламын. Мен мамлекеттен жарым метр, жада калса бир карыш жер албаган адаммын. Мени бир дагы адам ууру, мамлекетти тоногон деп айта албайт. Бир дагы саясатчы жалтак, көз карашы жок, коркок деп айта албайт. Менин мүнөзүм бул менин шайлоочуларымдын мүнөзү. Менин мүнөзүм бул менин элимдин мүнөзү. Мен эмнени уксам элден дайым ошону айтканмын. Эл деген адам жаман адам эмес. Бар болгону мүмкүнчүлүк түзүп бергиле. Мени мага окшогон эр азаматтарды жогорку кеңешке көбүрөөк алып келгиле. Мындай жалпак тил менен айтканда өпкөсүн үзөбүз баарын. Түшүнүктүү. Анда эң баягы кымбат валютасы убакыт деп коет. Туура. Анан ошол ушунча убактыңызды бөлүп ушу шаар чекисте бизге чыгып маек берүүгө макул болгонуңузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ар дайым ошол өзүңүз ойлогондой деңгээлге жетип, элдин кызматында боло бериңиз. Сизге терең ыраазычылык. Силерге чоң рахмат. Урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү, сиздер политик берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин коногубуз жогорку кеңештин экс депутаты Бактыбек Калмаматов болду. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.